Жалал-Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасында жыл сайын өтүүчү Соолубасын үмүттөр кароо-сынагына тандоо туру өттү. Ага Сузак районунда катталган мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдар да катышып, жалпы 20дан ашуун конкурсанттар салышты. Аталган конкурска карата областын бардык район-шаарларында тандоо жүрүп жатат. Ар кайсы аймактан келген таланттуулар 13 декабрь күнү Барпы Алыкулов атындагы драма театрда финалда жарышат. Жалал-Абад шаарынан катышып жаткан аярлуу таланттууларды музыкалык аспап, форма, медициналык тейлөө, жол коопсуздугун сактоо маселелерине Жалал-Абад шаар мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмү жакындан көмөк көрсөтүштү. Ал эми катышуучулар ыр-бий фольклордук чыгармаларды аткарып, Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан монолог, манас айтып, өз таланттарын көрсөтүштү. Эске сала кетсек, учурда Жалал-Абад шаарында 3 декабрь майыптарды коргоонун эл аралык күнүнө карата 15 ноябрдан 15 декабрга чейин биз баарыбыз биргебиз аттуу акция жүрүп жатат. Үйрөтүп, бизди өттүрчү колдоп, анан биз дагы өзүбүз аракет кылып чыгарып, ошондой бийлерди эң алдыга максатка койгон нелерибизди кылгыбыз келет. Мен дагы апам үйрөтүп турчу, анан өзүбүз дагы бий чыгарганды жакшы көрөбүз. Анан эжекелерибизге дагы бизге бий үйрөтүшөт. Эжекеме рахмат айтам. Негизинде бул сынакта азыр тандоо түрүндө Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган чыгармаларынан үзүндү болуп жатат. Өздөрүнүн жеке өнөрлөрү көргөзүлүп жатат. Андан сырткары манас эпосунан алынган бир өздөрүнүн аткара ала турган бир чыгармасынан аткарып жатышат.